Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Сапардың әдебі. Сапарға шығуының әдебі. Ең бірінші жақсы ниет менен сапар қылыш керек. Bir жаққа чыга турган болсо, bir күнөө кылуу үчүн, арам иштерди кылуу үчүн сапар кылбаш керек. Кээ бирлер сапар кылат, bir жаққа эс алып, арам иштерди кылганга сапар кылат. Аллага жакпайт. Демек, биринчи эмнеге сапар кылып атабыз? Ошол жакшы туура иш болсун, жана ниетибиз дагы туура болсун. Сапардан мурда истихара кылып койсо жакшы болот. Истихара деген Алла Тааладан 2 рекет намаз окуп, дуа кылып, ушу сапарга барсамбы, барбасамбы, азыр барсамбы, же кийин барсамбы деп Алла Тааладан жакшылык талап кылуу. Анткени биз билбейбиз ушу сапарыбыз жемиштүү болобу, кайгылуу болобу, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн истихара Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай гана бир жакшы эки иш болуп калса, сөзсүз өзү да истихара кылат эле, сахабаларды да истихара кылдырат эле. Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз бизге Фатиха сүрөнү үйрөткөндө истихараны үйрөтөт эле дейт. Истихаранын өзүнүн дуасы бар. Кээде мына үйдү алсамбы, же бул үйдү алсамбы? Бул машинени алсамбы, же бул машинени алсамбы? Буга үйлөнсөмбү, же буга үйлөнсөмбү деген эки тараптан, үч тараптан жакшы ойлор келип калат. Ошонун эң жакшысын тандаш үчүн истихара деп коет. Истихаранын берекеси ушундай. Истихарада дуа болот. Я Алла, мына ушул эгерде ушул иш менин диниме, дүнүйөмө, ахиретиме жакшы боло турган болсо, мага буйругун, насип кылгын деп. Эгерде жаман боло турган болсо, диниме, дүнүйөмө, ахиретиме, анда буну менден узак кылгын деген да. Алымдарыбыз айтат, истихаранын берекеси ушундай. Эгерде тагдырыңызда ал жаман нерсе боло турган болсо, сиз канчалык аракет кылбаңыз, сизге насип болбойт дейт. Мынакей истихаранын берекеси. Ида хамма ахадукум бил амр фалярка ракаатайн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей бул хадис Бухари шарифте келип атат. 2 рекет намаз окуп истихара кылып койсо жакшы. Тажрыйбалуу кишиден кеңеш алып коюш керек. Эмне үчүн кетип атасыз? Эс алганга, эмне үчүн кетип атасыз? Диний бир кызматка, эмне үчүн кетип атасыз? Бир соодага, тажрыйбалуу кишиден кеңеш алып койсо жакшы болот экен. Адамдардын укугун берип туруш керек. Инналлах я'мурукум ан ту'аддул аманат ила ахлиха. Сапарда дагы адамдардын укуктары бар. Ва сахиби бил джамби. Кур'ан-ы Каримде айтат, жаныңда отурган кишинин да акысы бар. Самолетте учуп атасыңбы, машинеде сапар кылып атасыңбы, төөдөбү, улоодобу, ажылыктабы, умрадабы, же зияраттабы, же тижараттабы, айырмасы жок. Демек, чоң адам болгондон кийин ошолордун баардыгын укуктарындагы эске алып, укуктарын бере жүрүш керек экен. Аялдарга махрамсыз сапар кылбасын дейт. Себептек ислам дини аябай узактан караган дин. Бардык назик маселелерин эске алган дин. Аязат алсыз, кор болуп калбасын. Бирөөлөрдүн зордук зомбулугуна кабылып калбасын. Кээде сапарда адам ооруп калат, кээде сапарда өлүп калат. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга сөзсүз махрам, атасы, агасы, тайкеси, баласы, күйөөсү дегендей сөзсүз сопровождающий мына болуш керек да. Мына ажылыкка дагы ошон үчүн айтып калабыз, бул сөзсүз махрам менен барсын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла яхиллу ли имраатин ту'мину биллахи вал яумил ахир тусафир масирата яумин ва лейлатин илля ма'ди махрамин минха." Бухари шарифте келет. Эч бир Аллага жана ахиретке иман келтирген аял үчүн адал эмес дейт.
адал эмес. Бир күн бир түн сапардык аралыкты жүрүшлүк, бирок махрам менен гана болсун дейт. Махрамы менен болсун. Махрам дегени нике кыйса ага адал эмес деген сөз. Мисалы, апасы менен нике кыйса болбойт, адал эмес. Эжеси менен ушуларды мисалы аялга айтайын, атасы менен нике кыйса болбойт, агасы менен болбойт, баласы менен болбойт деген. Демек сөзсүз ушу махрам болсун, намахрам болбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир эркек бир аял боло турган болсо намахрамдар, үчүнчүсү аерде сөзсүз шайтан болот дейт. Макулбу? Демек аялдарга ушундай. Андан кийин фарыз сапардан башка кандай гана сапар болбосун, ата-эненин уруксатын алсын дейт. Фарыз сапар, ажылык эле сапар да алчы. Алда кой эми мейли. Ал фарыз болуп калгандан кийин ал жерде мисалы уруксат алуу жакшыраак, бирок милдеттүү эмес го, бирок андан башка сапарлардын бардыгына ата-энеден уруксат алыш керек экен. Ата-энеден уруксат алыш керек. Осият кылып коюш керек. Сапарда ар кандай окуя болуп калат. Осият кылып, бул дагы сапардын адебинен экен. Үйдөгүлөргө сөзсүз карап тура турган бир адамды дайындап кетиш керек. Орун басарыңыз болобу? Аларда мисалы бала чаканы, тамак ашы деп коет, коркуп калбасын, бирөөлөргө жооп бергенге, жана бир башка зарылчылык иштерине тура турган адам дайындап кетиш керек. Сиз кетип атасыз, бир айга кетип атасыз, 15-20 күнгө кетип атасыз, үйдө болбойсуз. Үйдө ким, кайсы эркек болот, ким карайт үйдө? Демек бирөөнү дайындап кетиш керек экен. Лиан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хаража иля Табук фастахлафа Алиян. Бухари шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Табукка сафарга чыкканда аркасынан Али разияллаху анхуну үйүнө калтырып кеткен эле. Демек, ошо сапарга чыгып атканда да арттан бирөө жарымды агаңыз болобу, иниңиз болобу, кайнагаңыз болобу, кайниңиз болобу дегендей, кандай болбосун, мына ушуну карап аркада таштап кетиш керек экен. Үйдөгүлөргө нафака таштап кетиш керек. Үйдөгүлөргө нафака таштап кетиш керек дегеним, сиз барып келгенге чейин булар бирөөлөрдүн алдында карыз болуп калбасын. Булардын тамак ашы эмне болот? Мына ушул нерселерди сөзсүз нафака таштап кетиш керек. Ошондо биз дагы дааватта дагы айтып калабыз. Дааватка 3 күнгөбү, 40 күнгөбү сапарга чыгып атсаңыз, ол аял бала чаканы толук камсыздамайынча чыгышлыкка уруксат эмес. Бул шарият бул. Ошондуктан мейли дин үйрөнүп келиңиз, оңолуп келиңиз, таквалыкты үйрөнүп келиңиз. Аллахтын жолуна чыгып, иманды, адеп ахлакты, жакшы нерсени үйрөнүп келесиз, туура. Бирок аял бала чаканы камсыздап, сиз барып келгенге чейин булардын тамак ашы эмне болот? Мына ушулардын баардыгын камсыздагандан кийин анан уруксат. Зарылчылыкка жараша нафака, азыкты өзүбүз менен кошо ала чыгышыбыз керек. Сапарга чыкканда, мейли ажылык сапар болобу же башка сапарбы, өзүбүзгө, мисалы, кээ бир жерге барсаңыз, ал жерде адал тамак табыш кыйын болуп калат. Мисалы, кээ бир жерлерде мына адал тамак табыш кыйын болуп калат. Көбүнчө чочконун эти, маймылдын эти, да бир нерселердин баардыгын жасап берсе кандай болду? Ошон үчүн адам баласы өзү менен бирге азыгын ала жүрсүн деп атпайбы? Азыгын ала жүрсөк, маша шектенбейсиз, өзүңүздүн колуңуз менен маша бышырылган тамак, андан берекелүү тамак жок да, андан ишеничтүү тамак жок. Ал эми башка, мисалы, мусулмандар көбүрөөк жашаган жерге бара турган болсоңуз, анда эчтеке эмес, шектенбеш керек. Ал жерде бар тамак адал, ал жерге дагы болмун. Демек, ватазавваду фа инна хайр зади тaqwa. Кур'ани Каримде ватазавваду, азык алып чыккыла. Өзүңөр менен биргеликте тамак ашыңарды дагы алып алгыла деп, мынакей ал жерге барып сапар менен көбүнчө 3-4 киши чыкканда, булар тамак алып алса, сизде жок болуп калса, кичине бир ыңгайсыз абал болуп калат да. Сапарда керек жарак нерселерди алып алышыбыз керек. Кээде бир ушундай бир нерселер керек болуп калат да сапардачы. Мисалы, жөнөкөй эле нерсе, ийне жип деп коелу, самын деп коелу, паста щетка деп коелу, тапочка деп коелу. Же кандай бир сапарга керек нерсе. Себеби сиз 10 күнгө кетип атасыз, 10 күндүн ичинде жуунушуңуз керек, тазаланышыңыз керек, тырмагыңызды алышыңыз керек, башка нерселер дагы бар. Демек,
сапардагы керек жарак учур нерселерди алдын ала камсыздуу көрүп, аларды ал жерге барып бирөөдөн сурап, бирөөдөн сатып алып, же тилин билбей, каяктан деп издеп жүрбөй, бул жерден бардыкты даярдыкты көрүп ала чыгыш керек. Узак сапар болобу, кыска сапар болобу, ылайыктуу улоону дагы алдын ала карап коюш керек дейт. Мынакей, эмне менен барабыз, каерден барабыз, ушулардын бардыгын ырастап коюшубуз керек экен. Андан кийин, эгерде бирөөнүн бирден ашык аялы боло турган болсо, анда сапарга кайсынысын алып чыга турган, алардын ортосунда талаш тартыш болбосун, шайтан аралабасын, чучу кулак кылуу, жеребьевка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү сапарга чыгып атканда, жубайлардын ортосунда ошо чучу кулак таштайт эле. Жеребьевка кылат эле, кимдин аттында чыкса, ошону алып кетчү да. Мынакей, бул адилеттүүлүк туугандар. Бул адилеттүүлүк. Тияка тартып койду, буяка тартып койду деген сөз болбойт. Ортодо бардыгы ыраазы болот. Ушундай момент болуп калса, бизде чучу кулак бар, чучу кулак менен чечип коюш керек. Жакшы адамды сапарга алып жүрүш керек. Сапар оңой нерсе эмес. Жаман адам менен сапар кылбаш керек. Ал сизге зыян жеткирип коюшу мүмкүн. Сизди кыжалат кылып коюшу мүмкүн. Сизди ыңгайсыз абалга таштап коюшу да мүмкүн, ар кандай. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган: "Аллахумма инни ауду бика мин яумис-су ва мин сахибис-су" деп. Я Аллах, ошо жаман күндөн бизди сактагын, жаман шериктен сактагын, сапардагы жаман шериктен сактагын деп атайы дуа. Жакшы досторду сурашка биз Алла Таала пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн. Жакшы досторду сурагыла, жакшы кошуналарды сурагыла, жакшы күндөрдү, жакшы саат, жакшы түндөрдү сурагыла деп пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн. Жаман кошуна, жаман достон, жаман сапар шериктеринен сактагын деп сураш керек экен да. Жаман күндөн, жаман түндөн деп. Мынакей, демек сапарда шерик жакшы болуш керек. Сизге күйгөн, сизди түшүнгөн, сабырдуу, азыгын алып чыккан, жана башка иншалла сапатка ээ ошо кичинделер менен чогуу сапар кылыш керек дейт. 3 киши болгону жакшы. Сапарга чыгып атканда бир 3 киши болгону жакшы. Мурункусунда себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жаңы ислам дин баштаганда айткан сөзү бар: "Ар-ракиб шайтан, ва ракибан шайтанан, ва салатату ракбун." Абу Дауд шарифте келет. Бирөө дейт шайтан, экөө дейт бул дагы, үчөө мына жамаат ушулар. Үчөө мына жамаат деп. Эгерде ушундай болуп кала турган болсо, сапарда 2-3төн көп болуп калса, сөзсүз бирөөнү амир кылып коюш керек. 4-өө, 5-өө, канча болбосун, бирөөнү арабызда жетекчи кылып, таксыр сиз амир, ошо сапардан барып келгенге чейин кеңешип иш кылайлы. Болбосо мен бул жака барам дейм, тиги бул жака барам дейт, ал тияка барам дейт. Анан ызычу. Тамак жегенде кандай дейт? Эге акча чыгарайлы. Жосо бирөөнү күткөндө, бирөө оруп, ар кандай болуп калат сапарда, ар кандай туугандар. Ошондуктан сөзсүз 3төн көп болуп кала турган болсок, 2ден көп болуп калсак, амир шайлап коюш керек. Жетекчи шайлап коюш керек. Сапардан кайтканга чейин. Ал деген маани эмес, өмүрүнүн аягына чейин ушу мен жетекчим же амирим болду деген, андай эмес. Сапардын арасында. Эмне үчүн? Шайтан бизге амир болуп албасын. Шайтан бизге амир болуп албасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида хаража саласатун фи сафар, фалюаммиру ахадахум Абу Дауд." Мынакей, пайгамбарыбыз айтып атат, Абу Дауд шарифте келип атат. Бул хадис пайгамбарыбыз айтат: "Эгерде силер качан силер 3 киши сапарга чыга турган болсоңор, сөзсүз бирөөсүн амир кылып койгула. Бирөөсүн жетекчи кылып койгула" деп атат. Андан кийин амирге итаат. Сапарда бирөөнү жетекчи шайладыкпы? Болду. Эми ошого баш ийип барып келсек, сапарыбыз берекелүү болот экен. Мисалы делегациялар барып калды. Ошондо деле бир башчы шайланат. Себеп бирөө сүйлөш керек да. Мамлекеттин тарабынан өкүлдөр, делегация. Мейли соода тармагында, саясат тармагында, спорт тармагында, дин тармагында, кандай гана болбосун, ошо делегациянын арасында сөзсүз бирөөнү жетекчи, ошо сүйлөшө турган, ар ким эле сүйлөй бербей, ар ким эле жооп бере бербей, бир кишиге оюбузду айтабыз, ошо киши аркылуу ана ошого биз баш ийип анан барабыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Исмау ва атиу ва нустумила алейкум абдун хабашиюн." Бухари шарифте келет. Силер башыңарга капкара бир кул
жетекчи болсо да ага анын сөзүн уккула жана ага баш ийгиле дейт да. Ким болбосун. Башка бир риваяттарда келет, башы мейиздей болгон кул дагы силерге эгерде башчы боло турган болсо, башчыга баш ийгиле дейт. Кара. Эмне үчүн? Болбосо шайтанга баш ийип калат экенбиз. Эгерде биз жетекчибизге баш ийбесек, башчыбызга баш ийбесек, анда биздин башчыбыз шайтан болуп калат турган. Ал жаман жака чакырып коет, жаман жака азгырып коет, адаштырып коет турган. Ошондон пайгамбар ушуга чейин айтканда, башыңарда кара кул, кара киши болсо дагы, башы мейиздей болгон кул болсо дагы, ага баш ийип сөзүн уккула. Кайерге чейин? Ла та'ата лил махлук фи ма'сиятил халиq. Алла Таала арам кылган нерсеге эгерде буйрура турган болсо, анда баш ийүү жок. Алла Таала арам кылган нерсеге буйрса, анда баш ийүү жок. Ага чейин эгерде биздин тазалыгыбызга, биздин рахатыбызга, биздин аманчылыгыбызга, биздин ынтымагыбызга өзгөчө башчы бир буйрук чыгара турган болсо, мыйзам чыгара турган болсо, ал мыйзам, буйрук шариятка каршы келбейби? Баш ийүү важип болот тургандар. Баш ийүү милдеттүү болот тургандар. Мүмкүн болсо 4-чү күнү сапарды баштаган жакшы дейт. Четверг. Мүмкүн болсо 4-чү күнү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, манаки Кааб ибн Малик айтат: "Нақулна ма кана Расул саллаллаху алейхи ва саллям яхруж ида хаража фи сафарин илля йаумул хамис." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көбүнчө сапарга чыгып калганда 4-чү күнү сапарды баштайт эле дейт. Башка күндөр сапарга чыксак деле боло берет. Кээ бирлер айтат, мына күнү болбойт, мына күнү болот деп, мындай кескин түрдө чечим чыгарып сүйлөшөт да, ал туура эмес. Албетте абзал, жакшырагы 4-чү күн. Болбосо башка күндөрдө эле чыкса боло берет. Жана сапарга таң эрте сапар кылган жакшы. Таң эрте менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган: "Аллахумма барик ли уммати фи букуриха." Абу Дауд шарифте келет: "Я Алла, мен үммөтүмө саарлык убакта береке бергин" деген да, саарлык убакта. Мынакей азыркы багымдатты окуп алып сапар кылса бөлөк. Тахажжуд убагында саарлык убагында букуриха деп мынакей. Эрте менен сапар кылса береке бар экен да. Өзү таңда өзү береке көп. Алла субханаху ва таала өзгөчө береке койгон. Алла Таалам барыңыздардан разы болсун. Мынакей багымдат намазга келип жамаат менен окуп атабыз. Буда өтө чоң береке бар. Дин соолукка береке бар. Өмүргө береке бар. Ырыскыга береке бар. Ибадаттарга береке бар. Таң эрте турган алхамдулилля, бу канча деген жакшы нерсе да. Ошондон иншалла Таалам баарыбызды бекем кылсын. Демек сапарда дагы ушу бааланат экен, сапарда дагы ушул эске алынат экен, эрте менен сапар кылган жакшыраак. Сапарга чыгардан мурда 2 рекет намаз окуп, сапар намазы деп койсок деле болот. 2 рекет намаз окуп, дуа кылып, анан чыксак жакшы. Ма халафа абдун ала ахлихи афдала мин ракатайн яркаухума индахум. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хайна юриду сафар", мынакей сапарды каалаган учурда адам баласы дейт, үй бүлө бала чакасына 2 рекеттен таштап кеткен андан жакшыраак нерсе жок дейт да. Сиз үй бүлөңүзгө мейли киче тыйынты бир таштап кеттиңиз, буюм таштап кеттиңиз, бирок 2 рекет намаз окуп таштап кетсеңиз, андан жакшыраак нерсе жок экен да. Демек иншалла үй бүлө бала чакага алар менен коштошуп чыгып атканыңыздан кийин үйдө 2 рекет намаз окуп чыгыңыз. Мына сапардын хина юриду сафар дейт. Мына сапар каалаган учурда. Бул Мусаннаф ибн Аби Шайба деген китепте келет. Эгерде бирөөнү сапарга узатып атсаңыз, ошол убакта дуа. Мусапырды уруксат, мисалы сапарга чыгып атат, ошону боптур деп коштошуп атасыз, узатып атасыз мындай сөзгө айтканда: "Астаудиуллах динакум ва аманатакум ва хаватима амаликум" деген дуа. Я Алла, мына диниңизди, аманатыңызды жана амалыңыздын акыбетин, акыркыларын Алла Таалага аманат кылып тапшырам деген сөз. Андан кийин үйдөгүлөрдү, туугандарды коштошуп атканда мусапыр өзү айта турган дуа. Мисалы, эми бирөөнү уруксат кылып атабыз. Атабыз бар, апабыз бар, бала чака, ошолорго уруксат кылып атканыбызда, аларды сапарга узатып атканыбызда азыркы дуа: "Астаудиуллах динак ва аманатак ва хаватима амалик".
бул дуа. Бирок эгерде биз өзүбүз чыгып атсак, өзүбүз чыгып үйдөгүлөр менен, туугандар менен коштошуп атсак, анда астагфируллахаллази ла тадиу вадаиху деп деген дуа. Демек Алла Таалага мынакей сени жана силерди ушу аманатка таштайм. Ушундай аманатты Алла Таалам эч качан текке кетирбейт деген. Ушундай Аллага аманат деп кетебиз го көбүнчө. Мейли Аллага аманат, Алланын аманында болуңуз деген жакшы сөз да. Фи аманилла деп коет кыскараак айтканда. Фи аманилла, Алланын аманатында болуңуз, аманчылыгында болуңуз деген. Үйдөн чыгып атканда дуа. Намаз окудук, коштоштук, азык таштадык, баардыгын неме кылдык, өзүбүздүн аркада кала турган орун басарды неме кылдык, азыктарды алдык, сапарга керек жарак нерселерди алдык, ким менен качан учабыз, кайсы сапарга отурабыз, алардын баардыгын чечтик. Эми чыгайын деп калдык үйдөн. Үйдөн чыгып атканда бисмиллахи таваккалту алаллах, бисмиллахи таваккалту алаллах. Мына сапардын дуасы, үйдөн чыккандын дуасы тууган. Бул сөзсүз эле узак сапарга, бул жерден Алмата, Москвага эле эмес, үйдөн чыгаар замат мечитке келатасызбы, жумушка баратасызбы, ушу дуаны окуп чыгыш керек. Бисмиллахи таваккалту алаллах, ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. Бул ушу үйдөн чыккандын дуасы да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким үйдөн чыккандан кийин ушу дуаны окуса, анда шайтан айтат экен: худита, куфита, ва хуфиста, ва танаха анка шайтан. Мынакей, саңа хидаят берилди, саңа жетиштүү болду, сен сакталындың, жана сенен шайтан узак болду деген 4 улуу фазилети бар экен туугандар. Ушу дуаны ким үйдөн чыкканда айтса, ошого болду. Эми бул кайтып келгенге чейин Алла Таала буну сактайт. Буга жетиштүү болот, жана буга туура жолдомо, хидаят берилет, жана шайтан bundan узак болот дейт да. Мына ошондуктан иншалла бул дуаны жаттап, бисмиллахи таваккалту алаллах, ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. Эми сафарга нары узагыраак сапарга чыгып атабыз. Анда кандай ушул эле дуа: бисмиллахи таваккалту алаллах, Аллахумма инна науду бика мин ан назилла ау нудалла ау надлима ау нудлама ау наджхала ау юджхала алейна деген дуа. Мынакей. Бул дуаны дагы биз ушундай кылып, я Алла, пана тилейбиз. Эмнеден? Тайгандан. Туура жолдон, акыйкат жолдон тайып кетпейин. Адашпайын, жана башкаларды дагы адаштырбайын. Өзүм надан болбойн, бирөөлөр мага надандык кылгандан. Мен өзүм башка бирөөгө зулумдук кылып албайын. Башка бирөөлөр мага зулумдук кылбасын. Ушудан пана тилеймин депчи. Алла Тааладан сактанын тилеп, я Алла, мени сактагын. Эмнеге? Башка бирөөгө зулумдук кылып албайын. Же болбосо мени сактагын, я Алла, башка бирөөлөр мага зулумдук кылбасын деп. Агыл? Бул дуа. Андан кийин бирөөнүн улоосуна анын уруксатсыз отуруба. Бирөөнүн улоосу, машинеси бар, жөн эле кирип алып отуруп албай, отурсам болобу, сурап коюш керек экен. Же болбосо автобусу бар. Эмне болбосун, улоосуна бир отура турган болсок, сөзсүз улоосунан уруксат сурап коюшубуз керек. Качан ошо улоого путту коёру менен бисмилла, отургандан кийин алхамдулилла, андан кийин субханаллади саххара лана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ламунқалибун деген дуа. Мынакей, демек машинеге чыгар замат бисмилла деп коет экенбиз. Отургандан кийин алхамдулилла деп туруп, анан дуаны окуп коет экенбиз. Субханаллади саххара лана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ламунқалибун. Пайгамбарыбыз улоого мингенде ушу дуаны окуйт эле. Уландысы кийинки сабакта жараткан Алла Таалам баарыбызга сапардын адебин эске алып сапар кылууга. Ушундай сапар болсо, сапарыбыздан сооп алабыз. Ушундай сапар болсо, сапарыбызда периштелер шерик болот, шайтан эмес. Алла Тааламдын ыраазычылыгы болот. Жараткан Алла Таалам ар убакта үйдө болойлу, сапарда болойлу, өзүн эстеп, өзүнө шүгүр кылып, өзүнө баш ийип, Алла Тааланын ыраазычылыгын көздөп жашаганга өзү жардам берсин. Субхана роббика роббил хамма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин бирахматика я архам.